ортосунда кашкыр менен козу. Ысыкта суу ичүүгө козу булакка келди. Ач кашкыр аны алыстан көрдү. Балени кайдан деп болобу? Ач кашкыр козуну жарататып жейин деди. Бирок коркотпой закондуу болсун деп кашкырдын козуга айтып турган жери. Ой адепсиз, жүзү кара десе, какмар шакмар оозуң менен менин ичкен суумду эмне кылгадың? Бул бейбаштыгың үчүн балам, сенин башыңды жулуп алам. Уруксат этсеңиз, кашкыр төрөм, мен сизден 100 кадамча ылдый тааныштым төмөн. Сиз бекерден бекер карданасыз. Ылдый аккан суунун жолу кантип калган элем. Жалган чекендин кандай мен. Акмакты кара. Эсиңдеби козум былтыркы жайдагы мени так ушул жерден тилдегенсиң. Унутканым жок. Досум аны. Ой кудайым-ай. Быйыл эле төрөлгөн. Анда эмесе сенин тууганың чыгар. Менин тууганым деле жок. Кыскасын айтканда силердин тукумуңар мени жек көрөсүңөр баарыңар. Колуңардан келсе эле кокустатасыңар мени. Ошолордун айыбы үчүн азыр көрөмүсүн. Менде эмне жазып? Шапчаңды! Улуудан жазаты кулап, иттин баласы десе, уялбай дагы каяша кылат мага. Сенин күнөөң ушул, менин кардым ачып турат. Деди да, козуну тиштеп токойду көздөй урат.